Assalamu алейкум достор, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиз менен үй шартында булочка даярдайбыз. Эгер сиз дагы мына ушул рецептин өзүндөй кылып даярдасаңыз, сиздин да булочкаңыз иншалла окшош болуп чыгат, көңүлүңүздөгүдөй болот деген ойдомун. Алгач идишибизге 100 мл жылуу сууну куюп, 50 мг өсүмдүк майы, андан кийин 1 стакан 300 мл жылуу сүттү куюп алабыз. 3 столовый ложка 3 аш кашык кумшекерди салабыз. Жана 2 жумуртканын агын камырына иштетебиз. Булочканын камырына жумуртканын агын салып алабыз. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй сарысын өзүнчө алып койдум. Бул биздин булочканын бетин кооздоо үчүн керек болот. Эми достор 1 чай кашык трош, 1 чай кашык ванилин, жакшылап шекер эригенче эритип аралаштырып чыктык. Эми 700-800 грамм өлчөмүндөгү унду салып камыр жууйбуз. Жумшак камыр болуш керек. Ундун өлчөмү аз же көп да кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңүз камырдын даяр болгонун көрөсүз. Ушундай камыр даяр болгончо жакшылап ийилип чыгыңыз. Камыр даяр болгондо 1 саатка тындырып коебуз. Мынакей достор, камырыбыз даяр. Көтөрүлүп чыкты. Идиштен алып, майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мынакей майдалап болдук. Энди баарын зоола жасап алабыз. Мынакей зооланы да даярдап алдык. Баарын бир четке коюп, үстүн сөзсүз түрдө пакет менен жаап коюңуз, анткени бети карып кетпеш керек. Жакшылап тегиз жайып алып, бир четке коюп турабыз. Булочкаларга өзүңүз каалагандай жактырган формаңызды берсеңиз болот. Мен 3-4 түрлүү форманы даярдап көрсөтөм. Андыктан каналымдан алыстабаңыз. Мына ушинтип тегиз жайып алган соң каймак май сыйпайбыз. 50-60 грамм кетет. Бөлмө температурасында турган каймак майды сыйпап, алдын ала жайып алган камырды үстүнөн коюп, кат-кат кылып тизип чыгабыз. Каймак майды сыйпап болгон соң дагы колубуздун жардамы менен бир аз жайып алабыз. Тегиз жайып алган соң бычактын жардамында кесип алдым. Ушинтип кесип чыгабыз. Ушу видеодо көргөндөй кылып даярдасаңыз сонун болот. Мынакей ушинтип кесип алган соң албетте ичине өзүңүз жактырган начинка салсаңыз болот. Мен үйүмдө бар гана начинканы салып койдум. Эч качан ойлонбостон камырды жоюп, рулет сыяктуу кылып ороп, мына ушундай булочканы даярдап аласыз. Бул начинкалуу булочка болду. Эми кийинкисине башкача форма берем. Кааласаңыз колдун жардамында эле жайып чыксаңыз болот. Ада майдан сыйпап, бычак менен кесип чыгабыз ушундай кылып.
мейиз салдым. Мейиздин ордуна башка кургатылган өмө жемиштерден салсаңыз болот. Аны да рулет сыяктуу кылып ороп, мына ушундай форма бердик. Баарын духовканын ичине тизип алабыз. Албетте духовканын ичине сөзсүз түрдө астын өсүмдүк май менен майлап коюңуз. Мак септим. Албетте бул өзүңүз каалооңузга жараша, эгер жакшы көрүп жактырсаңыз, сээп койсоңуз болот. Мынакей эми биз булочкаларыбызды 10-15 мүнөткө тындырып коебуз. Үстүн пакет менен жаап, калган булочкаларды дагы мынакей буга башкача форма бердим. Бардык булочкаларды ушинтип жасап чыгабыз жана бетин пакет менен жаап коюңуз. Мына арадан убакыт өттү. Эми булочкаларыбызды жана алып койгон жумуртканын сарысын бир аз суу кошсоңуз болот, же болбосо сүт кошуп, булочканын үстүнө сыйпап чыксаңыз болот. Эгер андай каалабасаңыз, жумуртканын өзүн сыйпап чыксаңыз да болот. 200 градуста 30 мүнөттө бышырып алабыз. Калгандарын да ушинтип бышырып алабыз. Мынакей биздики даяр. Сиз да сөзсүз даярдап көрүңүз. Өтө сонун, базардагынан да сонун булочка даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эгер видео сизге жакса, сөзсүз түрдө комментарий жазып, өзүңүздүн ой пикир сунушуңузду калтырыңыз. Каналымда катталган эмес болсоңуз катталыңыз. Кийинки видеодон жолугушканча.